Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Силер менен 7-класстын геометрия курсун үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагымды баштайын. Анда эмесе алгач мен силерге сабактын темасын көрсөтөйүн. Мынакей экранга карайбыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы геометриялык фигураларга түшүнүк. Урматтуу окуучулар, мен силерге бүгүнкү сабактын темасын айттым. Эми геометриялык фигура деген эмне? Ушул суроого жооп бериш үчүн мен алгач мынакей биздин ак барагыбызды дептердин бети деп элестеткилечи. Мен ушул жерге туюк мынакей ийри сызык менен сыздым. Ушул туюк ийри сызык менен чектелген тегиздиктин бөлүгүн мен көк түс менен боеп койдум. Кайталайм. Мен алгач туюк ийри сызык сыздым, аны көк түскө боеп койдум. Демек, анда геометриялык фигуранын бир эрежесин айтайын деп турам. Туюк сызык менен чектелген тегиздиктин бөлүгүн геометриялык фигура деп кароого болот. Кайталайм. Туюк сызык менен чектелген тегиздиктин бөлүгүн геометриялык фигура деп кароого болот. Мен азыр силер көрүп турган экранда тегиздикти чийдим. Тегиздикти биз гректин тамгалары менен белгилейбиз. Бета тегиздиги деп элестеткиле. Эми мен балдар бета тегиздигинде жаткан бир чекитти белгилейин. Мынакей. Демек, бул чекитке ат коёюн. А чекити. Берилген фигураны мен F фигурасы дедим. Көрдүңөрбү? Туюк сызык менен чектелген тегиздиктин бөлүгүн бир геометриялык фигура катары карадым. Ал фигуранын атын F фигурасы дедим. А чекити F фигурасында жатат. Же тиешелүү дейбиз. Кайталайм. А чекити F фигурасында жатат. Же тиешелүү. Эми балдар, аны геометриялык тилде кантип жазсак болот? Мынакей А тиешелүү F деп жазып койсоңор болот. Көрдүңөрбү? Мен А чекити F фигурасында жатат же тиешелүү дегенди геометриялык тилде жазып койдум. Эми балдар, карандаштын учун көрүп турасыңар. Ушул карандаштын учу менен белгилесем, эмне пайда болду? Карандаштын учу менен биз белгилегенде, силер билгендей, мынакей мен күйүп жандырып атам, чекит пайда болду. Дагы бир фигураны чийип көрөйүнчү. Мына бул түз сызык. Түз сызык болсо чексиз көп чекиттерден түзүлөт. Эми балдар, мен түз сызыктын каалаган жеринен эки чекит белгилейин. Ушул түз сызыктын эки чекитинин арасында жаткан бөлүгүн карагылачы. Мен ушул түз сызыктын эки чекитинин арасында жаткан бөлүгүн өзүнчө сызайынчы. Мынакей. Бул эмне болуп калды? Ооба балдар, бул кесинди. Ошондой эле мен түз сызыктан дагы бир чекит белгилейм. Менин түз сызыгым эки бөлүккө бөлүнүп калды. Мунун ар бир бөлүгү шоола болуп эсептелет. Муну менен силер 5-класста эле таанышкан болчусуңар. Мынакей, мен экранга бир нече геометриялык фигураларды көрсөтүп жатам. Чекит дагы геометриялык фигура болот, түз сызык дагы, кесинди дагы, шоола дагы. Мен геометриялык фигураларга мисалдарды келтирип жатам. Көрүп жатасыңарбы? Демек, ушул түз сызык дагы, кесинди да, шоола да чексиз көп чекиттерден түзүлөрүн көрүп турасыңар. Эми жалпак фигуралар тууралуу айтып берейин деп атам. Бул кандай фигура болду экен? Жалпак фигуралар болуш үчүн мынакей 3 бурчтукту көрүп турасыңар. 3 бурчтуктун элесин берген жоолукту көрүп турасыңар. 4 бурчтукту көрүп турасыңар. 4 бурчтуктун элесин берген шырдакты көрүп турасыңар. Тегеректи көрүп турасыңар. Тегеректин элесин берген сааттын циферблатын көрүп турасыңар. Трапецияны көрүп турасыңар балдар. Трапеция формасындагы столду көрүп турасыңар. Эми көлөмдүү фигураларга мисал келтирейин. Мынакей, тик бурчтуу параллелепипед же болбосо анын айрым учуру куб, кубик, рубик ойногондо билесиңер да. Же болбосо мынакей тетраэдр. Ана тетраэдр формасында саатты көрүп турасыңар. Же болбосо цилиндр. Цилиндр формасындагы мынакей банканы көрүп турасыңар. Конус. Конус формасындагы мына балмуздактарды көрүп турасыңар. Балдар, демек мен силерге экранда жалпак фигуралар деп жаздым, анан көлөмдүү фигуралар деп жаздым. Силер айырмасын байкадыңарбы? Эми ушул жерде мен силерге бир эрежени айтып өтөйүн. Жалпак фигура болуш үчүн ал фигураны тегиздиктин бетине жайланыштырсаңар,
фигуранын бардык чекиттери ошол тегиздиктин бетинде жатат. Кайталайм. Жалпак фигура болуш үчүн фигураны тегиздиктин бетине жаткырсаңар, жайланыштырсаңар, фигуранын бардык чекиттери тегиздиктин бетинде жатат. А көлөмдүү фигура болгондо фигуранын айрым чекиттери тегиздиктин бетинде жатат, айрымдары мейкиндикте жатып калат. Мынакей экранда силер көрүп турган жалпак жана көлөмдүү фигураларды көрүп турасыңар. Ошондой эле жашоодогу колдонушуна мен мисалдарды келтирдим. Демек, жалпак жана көлөмдүү фигуралар тууралуу силер бул кезге чейин эле мектеп курсунда окуп үйрөнгөнсүңөр. Буларды жалпысынан геометриялык фигуралар дейбиз. Демек, геометриялык фигуралар өз ичинен экиге бөлүнгөнүн көрсөттүм. Жалпак жана көлөмдүү. Эми сөзүмдү андан ары дагы ушул эле темада улантайын. Кадимки эле биз күнүмдүк жашоодо колдонуп жүргөн столду көрсөтөйүн деп атам. Столдун үстүнө мен бир фигураны алып келейин. Бул кайсы фигура? Ооба балдар, силер көрүп тургандай, бул демек призма, бул конус. Ал эми бул фигураны балдар тор дейт. Тор. Эстеп калгачы. Бул мектеп курсунда өтүлбөйт. Мен силердин жалпы дүйнө таанымыңарга карата берип жатам. Тор. Геометриялык тилде тор деген фигура. А бул болсо параллелограмм. А бул тегерек. А бул болсо үч бурчтук. Көрдүңөрбү? Демек мен бир жагына көлөмдүү фигураларды жайгаштырдым, бир жагына жалпак фигураларды жайгаштырдым. Көлөмдүү фигуранын мисалы катары футбол же болсо баскетбол же волейбол тобун алып көрсөк болот мисалы. Ал эми жалпак фигура катары диск көрүп атасыңар, Мен жашоодогу мисалдарын кошо көрсөтүп жатам. Демек балдар, жалпак фигуралар экиге бөлүнөт эми. Томпок эмес жалпак фигура жана томпок фигура деп бөлүнөт. Мынакей томпок фигурага бир мисал. Экинчи мисал. Мына томпок фигуранын айрым бир мисалдарын көрсөттүм. Томпок эмес фигурага дагы бир эки мисал көрсөтөйүн. Мына бул экөө томпок эмес. Эми ушул жерде мен силерге томпок жана томпок эмес фигуралардын кантип айырмалай турганыңарды айтып өтөйүн. Томпок фигура болуш үчүн фигуранын каалаган эки чекитин туташтырганда ал кесинди фигуранын ичинде жатышы керек. Мына ичинде жаттыбы? Бул экөөнү туташтыргылачы. Бул дагы фигуранын ички бөлүгүндө жатып атат. Же болбосо бул дагы ички бөлүгүндө жатып атат. Көрдүңөрбү? Фигуранын каалаган эки чекитин туташтыруучу кесинди фигуранын ички бөлүгүндө жайланышса, ал томпок фигура болот. Эми кийинкисин көрсөтөйүн. Мына эки чекитин туташтырсам, ал кесинди фигуранын сырткы бөлүгүндө жатып калды. Же болбосо мына бул жери да сырткы бөлүгүндө жатып калды. Бул демек томпок эмес фигура экен. Мына бул томпок, көрдүңөрбү, ички бөлүгүндө жатып атат. Мына мунуку да ички бөлүгүндө жатат. Бул экөөнү туташтырсам дагы, бул экөөнү туташтырсам ички бөлүгүндө жатты. А бул экөөнү туташтырсам айрым бөлүгү фигуранын сыртында болуп калды. Байкап атасыңар, айрым бөлүгү. Же болбосо мына бул ички бөлүгүндө жатат. А бул ички бөлүгүндө жатып атат. Бул дагы ички бөлүгүндө жатып атат. Бул дагы ички бөлүгүндө жатып атат. Ошондой эле бул дагы ички бөлүгүндө жатып атат. Анда муну карагылачы, мына бул дагы ички бөлүгүндө жатты. А бирок ушул жерде эки чокунусун туташтырганда айрым бөлүгү сыртында болуп калды. Ошондой эле мен бул фигурага дагы токтоломун. Демек, фигуралар экиге томпок жана томпок эмес болуп бөлүндү. А бул силер көрүп турган сүрөт кайсы учуруна туура келет экен? Ооба балдар, бул томпок, жалпак, төрт бурчтукка туура келип атат. Эми карагыла, бул 6 бурчтук, бул дагы 6 бурчтук. Экөө тең 6 бурчу бар экен. Демек, бул 6 бурчтуктардын эмне айырмасы бар болду экен? Мына мунун экиден чокуларын туташтырып көрөйүн. Мына баарын туташтырсам, ички бөлүгүндө жайланышып атат, көрүп атасыңарбы? А бул экөөнү туташтырсам, ички бөлүгүндө жайланыштырды. А бул эки жерин туташтырсам, тышкы бөлүгүндө болуп калды. Демек, анда мунусу айырмасы бар экен, көрдүңөрбү? Мунун баары ички бөлүгүндө, а бул фигуранын эки чекитин туташтырган бир кесинди тышкы бөлүгүндө жатып калды. Демек, булар томпок фигуралар, булар томпок эмес фигуралар. Эми дагы бир мисал көрсөтүп коеюн. Мына бул томпок эмеске мисал, а бул томпок фигурага мисал. Томпок экендиги мына карама каршы чокуларын туташтыруучу кесинди ички бөлүгүндө жатты.
Мунуку бул ички бөлүгүндө жатты, бул ички бөлүгүндө жатты, бул тышкы бөлүгүндө жатып калды. Көрдүңөрбү? Мына мунуку баары ичинде жаткан жок, айрымдары тышкы бөлүгүндө. Ошондуктан томпок эмес фигуралар болду булар. Мынакей жалпак фигуралар экиге бөлүндү. Томпок фигуралар жана томпок эмес фигуралар. Жакшылап эстеп калабыз. Жалпак фигуралар экиге бөлүндү. Томпок фигуралар, томпок эмес фигуралар. Эми мен сабакты жыйынтыктайын деп турамын. Бул жерде кайсы фигуралардын сүрөтүн көрүп турасыңар? Ооба балдар. Жалпак, томпок фигураларды көрүп турасыңар. Бул жерде көлөмдүү фигураларды көрүп турасыңар. Демек, геометриялык фигуралар экиге бөлүнөт экен. Жалпак фигуралар болуп, жалпак өзүнүн ичинен экиге бөлүнөт экен. Томпок фигуралар, томпок эмес. Ошондой эле көлөмдүү фигуралар болуп бөлүнөт. Анан көлөмдүү фигуралардын дагы өзүнүн ичинде бир нече түрлөрү бар. Алар менен мына мен суроо белгисин коюп койдум. Биз алар менен кийинки класстарда таанышабыз. Балдар, демек бүгүнкү сабакта мен силерге фигуралар жөнүндө түшүндүрдүм. Фигуралардын ичинен эки түргө бөлүп көрсөттүм. Демек, көлөмдүү фигуралар болорун жана жалпак фигуралар болорун. Жалпак фигуралар өзү экиге бөлүнөт. Томпок фигуралар томпок эмес болорун. Көлөмдүү фигуранын бөлүнүштөрүн биз кийинки класстарда окуп үйрөнөбүз. Анда эмесе мен силер менен коштошоюн. Саламатта калгыла.